Сығындар ойдайым аты өчпен, қырғыздың ғана асыл тураны. Ырларынын лирикалуулугу, мазмуну менен айырмаланган Алп акын Турар Кожомбердиевдин 85 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленип, анын алкагында бир катар иш-чаралар өткөрүлдү. Ага кошуна Казакстан, Өзбекстан жана Түркиядан акындар келишти. Ыр дүйнөсүндөгү ыргактарды кураган сезимтал, таланттуу акындардын башын бириктирди. Залкарды өгүндө эмне деп айтабыз? Залкар анда чыгарып. Жалындаган ырларды жаратып, окурмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон акын кырчындай 48 жашында дүйнөдөн кайткан. Аз убакыт аралыгында ал турмуш, жаратылыш, мекен, адамдар, ата-эне, сүйүү жана башка көптөгөн темаларда керемет ырларды жараткан. Турар Кожомбердиевдин көз өткөнүнө 40 жылдан ашты. Ал киши мамлекеттен орден медалда сыйлыкталган эмес. Бирок элдин сыйы улуу. Анын ырынын өмүрү өзүнүн өмүрүнө караганда 2 эсе көп жашады. Турар Кожомбердиев кыргыздын поэзиясынын тарыхында 300ден ашык ырын оон чыгарган бирден бир акын. Ал поэтикасы күчтүү акын. Анан ал өзү жанагы алыкулдун ырында барга Кудайга 1000 мертебе калпайсам да ырына 1 мертебе калпайта албайм деген. Ошондой ырын эч калпайта албаган. Ар бир ырыны өзүнчө окуя, ар бир ырыны өзүнчө тагдыр. Кыргыз поэзиясында энени, айды, күндү, жылкыны, нанды турардай эч ким ырдай алган эмес. Турар Кожомбердиевдин чыгармачылыгына кызыккан түрк тилдүү мамлекеттердин акындары бар. Алар да атайын Бишкекке келишкен жана акын тууралуу ойлорун айтышты. Табигатпен тынысташ акын, суудай таза мөлдөр, жан дүйнөсү, мынау даламыз, мынау тауларымыз, мынау канча аскак болсо, табигатыбыз канча көркөм болсо, сондай жан дүйнөсү бар, сону жырга кошкан акын агамыз экен. Ал одан кийин айды өлеңине көп өлеңдөрүндө ай жүрөт экен. Менин өзүмнүн Айды конак кыл деген китабым бар. Мени элдер айды конак кылган акын дейди. Ал энди сону карасам бир үндөстүк көрдүм. Сондуктан менде бир жоспар пайда болду. Буюрса, осы Турар аганын өлеңин казак тилине аударып, Казакстанда чыгарууду жоспарлап отурмун. Түрк дүйнөсүндөгү таланттуу акындар үчүн эл аралык Түрксой уюмунун сыйлыктары тапшырылды. Бул өз кезегинде чыгармачыл инсандардын эмгегин баалоо. Бул китепти эл аралык маданият уюму Түрксой Турар Кожомбердиевдин 85 жылдыгына арнап чыгарды. Андан соң биз дагы бир залкар улуу акыныбыз Алып Осмоновдун үй музейине барып, ал жерде биздин акындардын поэзия, ыр окугандыгына күбө болуп, биз Бишкек шаарынын бүгүн ыр майрамына айландык. Турар Кожомбердиев Улуттук университеттин филология факультетин бүтүргөн. Бир катар гезит жана журналдарда редактор болуп иштеген. Анын эң алгачкы ырлар жыйнагы Көлчүктөгү ай деген ат менен 1961 жылы чыккан. Ал китеп кыргыз адабиятындагы чоң ачылыш жаратканы менен эсте калды. Мындан тышкары акын чет өлкөлүк жазуучулардын чыгармаларын кыргызчага которгон. Ошондой эле анын өзүнүн ырлары да бир канча башка тилдерге которулган. Кыялдар ошо ырдагыдай эле жаш баладай болчу да. Боорукер, март деп коет го мындай. Элге жардам бергиси келип турган. Ушундай студент, ал атасы ушундай жылкычы, ырчы, эмне деп коет жана санжырачы, сөзмөр адам болгон атабыз Кожомбердиев. Анан тагдыр жана биринчи апабыздан эрте калат, андан кийин апабыз салса 9 ини кылып берет карындаш. Ошолор менен тоодо жүрүп эле ошолордун кылык жоругу дегендей, ошондо акын бул жаналык туурабы? Алп акын Турар Кожомбердиевдин 85 жылдыгы салтанаттуу иш-чаралардан соң өзү туулуп өскөн жери Жайыл районунда уланды. Тоонумсуз аңтарла тиреңдеп. Дарагырдай. Клара Кудайбергенова, Нурмухамед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй, Бишкек. Кыз талашка кетишет, мындай